Анан пенсия боюнча эмне кылабыз, Мухаммед Калдышекевич? 50 миллиард сом пенсияга берип атабыз. Ушул жагынан бир реформаны карап чыкпасак болбойт да, эми страна пенсионеров болуп баратабыз да. Аны бир өзгөртпөсөк, мисалы укук коргоо органдары жана башка органдар азыр көбү 30-35 жашында пенсияга чыгып, кайра эле иштеп пенсия алып атат да. Ушул тармакты жакшы түшүнөсүз, ошо боюнча эмне кылабыз эми? Бул боюнча баягы мен иштеп жүргөндө пенсия реформаны баштап аягына чыкпай калгандар бар. Ошол баарына текши, мындай баарына түшүнүктүү, анан кийин колунан келгендер өзүнүн пенсиясын, тапкан пенсиясын кайра ала тургандай, ден соолугу начарлар мамлекеттен кайра ошо мамлекеттен пенсия ала турган системаны кылышыбыз керек да биз. Биз азыр жакшы иштеген кишиникин алып туруп эле бөлүп берип коюп атабыз иштебеген кишигечи. Ошон үчүн ушундай бир тең салмакталган пенсиялык системаны иштетсек, жана Россияда болуп жаткан нерсе болбойт да. Ошон үчүн мына азыр иштеп атат бизде дагы келген жетекчи. Муну аягына чыгарабыз биз. Соттун төрагасы айтсаңыз, канча киши бүгүн пенсияга чыгып, мамлекеттик кызматта иштеп, айлык маян алып атат, пенсия алып атат? Урматтуу Табылдык Апарыч, жалпы пенсионерлердин саны 648 миң, бирок ошонун ичинден бүгүнкү күндө 40 миңден ашык пенсионер иштеген пенсионерлер да, анын баары тең эле почти 90% ошол мамлекеттик мекемелерде иштейт да. Урматтуу депутаттар, биз суроо беребизби же Премьер-министр? Мухаммед Калдышекевич, 40 миң адам, 40 миң пенсионер мамлекеттик кызматта пенсия алып, иш айлык алып иштеп атат. Муну кандай кылабыз? Негизи мыйзамда 65-ке чейин мамлекеттик кызматта иштесе болот деп жазылып калган да. Анан эми кээ бирлери жетекчиден болуп атат, кээ бири пенсияга чыгып турсун деп анан узатып кое башат, сыйлап. Кээ бирлери эми өзүнүн каалоосу болбосо ал иштеп атат да. Анан кээ бир мамлекеттерде мындай бер, иштесе, мисалы үчүн, аны Акылбек Сөнбекович дагы министр финансы болуп жүргөндө козгогон да. Иштеген пенсионер анда базалык бөлүктү албаш керек. Жана мамлекеттин бюджеттен бөлүнүп атпайбы? Бизде азыр 1780 сом болду. Ошону албаш керек иштеген пенсионерчи. Анан кээ бир мамлекеттерде бар, өзүнүн пенсиясын алат, анда жобосу айлыгын алат, а пенсиясынын жанагы мамлекет жардам берген бөлүгүн албайт. Ушундай бир механизмдер бар да. Анан ага азыр реформаны баштагандан айталы биз. Аны тез түрдө кабыл алыш керек, Мухаммед Калдышекевич. Ал кишилердин тажрыйбасы сөзсүз бизге керек. Мисалы сөзсүз керек, мисалы генерал болобу, ким болот. А бирок мамлекеттик кызматта айлык акы алгандан кийин анда пенсиясын токтотуп туруш керек ошол мезгилде. Же айлык алсын, же пенсия алсын, экөөнүн бирөөнү токтотуш керек да. Ошон үчүн мен Соцфонддун төрагасында сизде да как премьер-министр 10 секунд. Ушул маселени тез арада чечели. 40 миң деген бул чоң, 40 миң адамды биз пенсияда айлыкта берип отурабыз. Рахмат.